Assalamu alaikum. Бүгүн мамам бизге макарон жасап берет. Айрымдар рошки деп коет экен. Биз макарон дейбиз. Алгач пиязды кооруп, андан соң макаронду салып, макаронду кооруйбуз. Бирок бул мамамдын ыкмасы, ал эми менин ыкмам боюнча алгач макаронду мен духовкага толук бир тегиз кылып кызартып алам, андан кийин гана тамакка кошом. Кууруп, андан кийин кууруп туруп казанга салам да. Бул жерде мамам тескерисинче биринчи пияздан кийин макаронду кууруп, андан кийин сабиз, болгар калемпирин, андан соң картошкаларды кооруйт экен. Мынакей эң аягында томат кошту. Калган жерибиз мамекостуга окшош, бир эле айырмачылыгы ошо мен духовкага кызартам, мамам казанга. Азыр суусун көмгүчө, мынакей көмүп калгача куябыз дагы. Көмгөндөн суусун куйгандан кийин татымына жараша туз, мурчтарды кошсоңуздар болот. Анан демдеп үстүн жаап коебуз. Жарым жайотко коюп коебуз дагы. Жарым саат 20 мүнөттөн кийин 15-20 мүнөттөн бышып калат. Жей беребиз үй бүлөбүз менен. Бул эт жок бышырдык, музаткычтан эт алып, туурагандан эринип, жалкообуз кармап. Ушундай болот кеде. Тамагыбыз таттуу болсун. Нурбериге жактуу көрөбүз.